Айына кеминде $2000 айлык. Каалаган өлкөнгө саякат. Бул кыял же кол жетпеген нерсе эмес. Биздин каарман Жолдошбек 3 айда эле Salesforce өздөштүрүп, 2 жылдан бери дүйнөлүк Deloitte компаниясында аралыктан иштейт. Муну сиз да кыла аласыз. Обучался я около 3 месяцев, то есть получил 2 сертификата в течение 3 месяцев. И думаю, этого вполне достаточно, чтобы найти работу. То есть 3 месяцев обучения именно Salesforce, потому что Salesforce довольно легко в обучении, так сказать. Но если интересно именно программирование, кодировать, то нужно как минимум 6 месяцев Salesforce. Сиз башка кесиптин ээсимин же жашым өтүп кетти деп кайгырбаңыз. Жолдошбек буга чейин башка тармакта иштеген. Азыр жумушу өзүнө аябай жагат. Ал Salesforce'ко келип, кирешесин 2 эсеге өткөн. Жаңы үйрөнгөндөр мынча табат. Salesforce консультант, он зарабатывает от $1500 и выше. Salesforce деген эмне? Бул сиз колдонуп жүргөн Excel таблицага окшош эле платформа. айтичилер аны үйрөнүп алып, кийин бизнеске кызмат көрсөтүшөт. Мисал, сиздин дүкөнүңүз бар дейли. Албетте, киреше, чыгаша, эсеп бар. Ар кандай кардар тартуучу арзандатуулар бар. Мына ошонун түйшүгүнүн баарын Salesforce оңой эле автоматташтырып коет. Кол менен булып отурбай, Salesforce үйрөнгөн айтичиге тапшырып коесуз, бул бизнесиңизди кардар үчүн жөнөкөй, жеткиликтүү кылып коет. Демек, айтичи десе эле код жазып программалоо керек эмес. Алгач сиз Salesforce'то жөнөкөй тапшырмаларды аткарып иштей аласыз. Андан кийин кааласаңыз программалоого өтсөңүз болот. Salesforce администратор — это начальная позиция именно в Salesforce экосистеме. Junior позиция, там оплата, конечно, не так много в плане зарплаты, но зато ты получаешь большой опыт. Өздөштүрүп кетүү үчүн эмне кылыш керек? Сизге англис тилин жетишерлик түшүнүү зарыл. Кийин Salesforce'то жакшыртсаңыз болот. Жолдошбек жаңы үйрөнөм дегендерге мындай кеңеш берет. Сейчас очень много разных вариантов, да, которые может студент просто изучить самому онлайн, потому что очень много доступного, очень много и хорошего материала онлайн. Даже не надо за это платить. То есть, если человек сам может, да, себя обучать, сам может себя подталкивать, то без проблем. Те же видеокурсы можно какие-то найти, либо записаться на онлайн-курсы, как сделал это я. Эгер сиз Salesforce'ко кызыгып, кайдан окуруңузду билбей жүрсөңүз, сиз үчүн чоң мүмкүнчүлүк Сейитбек Усмановдун Salesforce курсуна описаниядагы же болбосо TikTok'то болсоңуз профилдеги ссылка менен кирип катталсаңыз болот. Медиахабтан десеңиз $150 скидка.